Карачай тилини видео дерси 2 класс. Дерсинин темасы тилини кесеклерин кайтаруу. Повторение частей речи. Улуу харифни жүрүтүлүүі. Правописание прописных букв. Салам Сабиле. Мен сизге бүгүн сагатлай элберле берликми. Элберлени билерге күрөшүгүз не зат болгонлорун. Жарык үйгө баруучу, акыл билим алуучу. Неди бу калай дейсиз? Суратын көргүзейин. Бу кимди? Окуучу жашчыкка айтабыз. Сохта деп. Бу сохтады. Энте бир элберсизге. Эринмей биргеңе жүрүтесе, билимиңи ичинде элтесе. Биле аламысыз мунун не болгонун? Суратын көргүзейин. Энди ойне болгон билдигиз болур да. Түз айтасыз. Портфель. Сабиле, былайда не зат көресиз? Кесигизни, окуу кереклеригизни көресиз да. Учебные принадлежности. Китапла, пенал, дефтерле, линейка. Була барысы да орунчукларында турурга керектиле. Сиз школга жүрмөгенликке үйдө да дистанцион окуп турган заманыңызда да харзатчыкны орунчугунда тутуңуз. Тил айтымладан куралганды. Предложениялардан. Айтымла сөзлерден куралган. Предложения состоят из слов. Сөзле каумлага үлешинедиле. Все слова в языке делятся на группы, объединяются в группы. Ол каумланы бирче ышаналары, бирче маганалары, бирче соруулары барды. У этих групп одинаковые признаки, одинаковые значения и одинаковые вопросы в этих словах. Алага тилни кесеклери дейдили. Это и они называются части речи. Биз сизни була бирталай тилни кесегин өткенбиз, энди аланы эсибизге түшүрейик. Ма бир карагыз бу сөзлеге. Сөзлени каумлага үлешигиз. Суук, оюн, киерге, жашил, ойнарга, кийим, кызыл, кызарырга, терек. Калай каумлага үлешүүгө керекти буланы? Биринчи затны көргүзгөн сөзлени жазасыз биринчи столбикте, биринчи каумда. Экинчи каумда затны ышанын көргүзген, то есть признак предмета, который показывает. Үчүнчүдө да затны иши, то есть действиени көргүзген сөзлени жазайык. Суук, оюн, киерге, жашил, ойнарга, кийим, кызыл, кызарырга, терек. Энди буланы түзөткөн эсек, келигиз бир карайык. Каллай. Суук. Затны ышанын көргүзөдү. Признак предмета. Не. Оюн. Затны көргүзөдү. То есть показывает предмет. Не этерге. Киерге. Затны ишин көргүзөдү. Действие предмета. Каллай. Жашил. Затны ышанын көргүзөдү. Не этерге. Ойнарга. Затны ишин көргүзөдү. То есть действие предмета. Не. Кийим.
затны көргүзеді. Каллай? Кызыл. Затны ышанын көргүзеді. Признак показывает, то есть какого цвета, каллай бояулуу болганын көргүзеді. Не этерге? Кызарырга. Затны ишин көргүзеді. Зат неткенди, кызарганды. Энди ким не деген соруулага кесегес бизге түшүргенекте. Ким не деген соруулага жооп эткен сөзле деп неге айтабыз? Ала нени көргүзедиле? Ким деген сорууну кайсы сөзлеге беребиз? Не деген сорууну сагыш этесиз. Мен да сизге жорукну салама кайтарырга повторять правила. Ким не деген соруулага жооп берген сөзлеге ат дейдиле. Ат ол тилини кесегиди, то есть это часть речи, имя существительное. Ала затны көргүзедиле, атла. Ким деген соруу адамга салынады, жаңыз адамга. Сөз үчүн ким Хусей, ким устаз. Адамlardan башка затларга не деген соруу салынады. Сөз үчүн не күчүк, не кинжи. Күчүк деген сөз жаны болгон зат болганлыкка аңа да не деген соруу бериледи карачай тилде. Булага бир карагыз. Келигиз булага соруулар берейик. Киштик. Не киштик. Ким кызчык. Не дефтер. Ким агашчы, то есть плотник, да? Не гокка. Не инек. Энте бу суратларга да карагыз. Сөзлеге соруула салыгыз. Былайда не зат ишетиле турганын, нени көргүзедиле бу сөзле. Не зат эседе этиле турганын көргүзедиле да, ишни бола турган, то есть показывает действие. Бул күчүк не ишлей турады? Не этеди. Не этеди. Чыңайды. Жаңур не этеди? Жауады. Гокка не этеди? Чагады. Бу сөзлени аты калайды? Этимди. Этим. Неге айтабыз этим деп? Ол калай сорууларга жооп этеди? Этим. Не этеди деген сорууга жооп этеди. Бу жорукну правиланы окуйбуз. Адамны, затны не эткенин билдирген сөзлеге этим дейдиле. Этим не этеди, не эткенди, не эте турады деген сорууларга жооп этеди. Этим орусча глагол. Сөз үчүн анам не этеди? Хычынла биширеди. Атам не этти? Бичен келтирди. Сыфат деп неге айтабыз? Сыфат прилагательное. Ол калай сорууларга жооп береди. Эсибизге түшүрейик. Келигиз бу айтымларга карайык. Кыш келди. Суук кыш келди. Бу эки айтымдын башкалыгы неди? Кыш келди десе, бир ишне болганын аңлайбыз. Кышны экинчи айтымда бар. Кышны каллай болганын аңлайбыз. Кыш каллай. Суук кыштыда кар жауду. Ак кар жауду. Биягыда кар жауганды, анда карны каллай болганын билебиз. Каллай бояу болганын да, какого цвета болганын билебиз. Карны ышанын билебиз. Признак снега. Какой снег? Белый. Сабиле тончукларын кийдиле. Сабиле жылы тончукларын кийдиле. Сабиленин тончукларыны калынлыгын аңлайбыз. Жылы болганында аны ол да ышаны болады. Ала чаналабла учадыла. Ала уллу чаналабла учадыла. Чаналаны каллай болганын, каллай улуулугун кичелигин билебиз. Улуу деген сөз була.
Bu sözlüge barısına da қалай деген soruunu berебиz. Кеслерин да түплерин толкунлуу сызба тартабыз, то есть волнистой линией. Барысында. Ма былай. Билесиз да, сыфатны прилагательное подчеркиваем волнистой линией. Энди ма бу сөзлүгө соруула салыгыз. Ышанлары бла ненин үстүнөн айтылганын бир айтыңыз. Биле алгы эсегиз бир көрейим. Бурма, жүнлүү, ак, кара, куйруклуу, кара чай. Буну үстүнөн айтырга болукту, бир айтыңыз. Буну низаттын үстүнөн айтырга болукту. Кара чай. Бурма, жүнлүү, ак, кара, куйруклуу, кара чай. Бияғы мен сізге суратын салайым. Ма бу аны суратыды. Кара чай койну үсүнөн айтылады. Бурма, жүнлүү, ак, кара, куйруклуу, кара чай деген сөзле каллай деген сорууга жооп этели койну ышанын көргүзеле. Признаки, да? Признаки предмета, то есть каллайды бу кой. Какая? Это овца. Эндиги сөз. Бир карагыз энди бу сөзлеге. Бу не затны билдиреді. Сары, кызыл, кара, жашил, көк, ак. Былайла не затла болурга боладыла. Мабла недиле? Бояула. Была бояуланы ышанын көргүзеді. Ма бу сөзле каллай бояула. Сары, кызыл, кара, жашил, көк, ак бояула деп көргүзеді. Энди сыфат деп неге айткаларын айталык болурсуз. Сыфат деп неге айтадыла? Калай сорууга жооп этеди деген сорууга жооп берче болдугуз. Затланы сыфатларын, неден этилгенлерин көргүзген каллай деген сорууга жооп эткен сөзлеге сыфат дейдиле. Имя прилагательное. Какой? Вопрос какой, да? Каллай какой? Сөз үчүн пример. Кызыл, каллай. Каллай, кызыл алма. Каллай, татлы кертме. Каллай, арю чепкен. Энте эсибизге түшүрөбүз. Калай, качан, кайда деген соруулага калай сөзле жооп бередиле. Кеткен дерсте биз сиздин аны өткөн эдик. Ишни не халда, качан, калай детилгенин көргүзген сөзле. Ненча, ненчанчы деген соруулага калай сөзле жооп бередиле. Затланы, неде адамланы, санларын көргүзген сөзле. То есть количество, которые показывают. Уллу харифлени жүрүтүлүү. Окугуз сөзле уллу хариф менен жазыладыла. Бир карагыз. 3 сөз бла айтым курагыз. Москва, Нарсана, Бештау, Черкесск, Карачай шахар, Жөгетей, Теберди, Үчкекен, Терезе, Кумуш, Сарытүз, Хурзук. Уллу хариф бла жазыладыла. Адамланы атлары. Багатырланы Харун десек. Ол бири тукуму, бири да аты. Шахарланы, эллени, орамланы, тауланы, сууланы, көллени атлары. Москва, Миннитау. Үй хайванланы, жануарланы аталган атлары. Клички, то есть да, Бойнак, Акбаш. Дерсте биз нени билдик? Тилне кесеклерин кайтардык. Повторили части речи. Ад, этим, сыфат. Имя существительное, глагол, имя прилагательное. Качан, калай, кайда деген соруулага жооп эткен сөзлени кайтардык. Повторили, то есть. Ненча, ненчанчы деген сорууга жооп эткен сөзлени да кайтардык. Сколько, который. Уллу хариф бла калай сөзлени жазарга керек болганына үйрендик. Энди дерс бошалды, Сабиле. Эсен көрүшейик.